медицинада жеп атат. Ошондо кайсы участок эмгек болсо ошол өзү барат. Мындан 3 жыл мурун медицина академиясынын аяктары менен ординатурасын Бишкектеги улуттук госпиталында өткөргөн Урмат Майрамбек уулу Ат Башы районунун кулуну. Дал ушул жагдай аны киндик каны тамган кичи мекенине кайтып келүүгө мажбурлагандай. Ал өзүнүн алгачкы байкоолоруна таянуу менен алыскы өрөндө бөйрөк ооруларынын көбөйгөндүгүн айтат. Демек, өзү сыяктуу урологторго муктаждык чоң. Андан калса, бияка келүүчүлөргө тиешелүү шарттар түзүлгөн. Шарттар түзүлүп, жакшы шарттар түзүп берип атышат, аракет кылып атабыз. Айлык маягына деле шүгүр, өзүбүзгө жеткидей болот. Жакшы кылып беришти. Эми сөзсүз бул жак биздики нарын бийик тоолуу жергеси болгондон кийин ошол айлык маягына көбүрөөк биздики, башка жакка салыштырмалуу. Сөз болуп жаткан медицина мекемеси ошондой эле жаңы жабдууларга да ээ болгондугун белгилейли. Тагыраагы мында акыркы үлгүдөгү флюорографиялык рентген, эхокардиография жана түйүрлүктүн жүрөк кагышын аныктоочу аппаратуралар орнотулуп, ар кандай илдеттерди алдын алууга мүмкүнчүлүктөр жаралды. Жергиликтүү оорукана менен бейтапкананын кызматындагы алардын жалпы суммасы 10 миллион сомдон ашат. Электиктерди кубанычка бөлөгөн бул техникалар өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин белеги. Биз больнойду тарткандан эле автоматически тека компьютерге түшүп калат. Врачтардын да диагноз койгонго да абдан жеңилдик болот экен. Аябай жакшы көргөзүп берет экен. Бул аппараттын аябай жакшы экен да. Биз бүт многофункциональный экен. Грудной тартабыз мындай жылдырып алып, кайра сөөк органдардын баарын диагноз койгонго аябай жакшы экен. Болгон авариясы бүт бар экен, сынык-пыныктын баарын тартат экен. Мурун кыйналчубуз, нарынга барчубуз, очерет күтчүбүз азыр болсо бир жерден болгон тартып сразу эмесин чыгарып берип атат. Элге жакшы болду аябай. Чындыгында буга чейин деле алыскы өрөндөгүлөрдүн ден соолуктарына көңүл бурулуп, аздыр көптүр колдоолор көрсөтүлүп келген. Антсе да алардын басымдуу бөлүгү профилактикалык гана мүнөздө болуп, райондук оорукана менен бейтапкананы заманбап жабдуулар менен камсыздоого олуттуу маани берилбегендигин жашырбайлы. Андан сырткары бизде азыр жанагындай суточный монитор деп коет, именно жүрөк ооруларын изилдей турган. Ошондой база түзүп атабыз азыр улуттук борбор менен биргеликте. То есть будан кийин биздин бейтаптар областтык 3-чү деңгээлге барып убара тартышпайт. Бирок чоңураак көйгөйлөрдөн бирөөнө токтолуп кетейин. Бул акыркы 40-45 жылдан бери райондун борборуна жаңы кошумча бир имарат салынган эмес. Ат Башы району деңиз деңгээлинен 3000 метрден 5000 метр бийиктикте жайгашкандыктан жүрөк кан тамырлар оорусуна кабылгандар басымдуулук кылат. Ошондой эле акыркы кездери онкологиялык илдеттердин күч ала баштагандыгы байкалууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району.